Тажик жараны Рахмондун үй бүлөлүк башкаруусу үчүн курман болгубуз келбейт. Тажикстан куралдуу күчтөрү оор ок атуучу техникаларын чек ара аймактарына алып келип, жергиликтүү элди дүрбөлөңгө салууда. Бул тууралуу өз атын атагысы келбеген тажик жаранынын билдирүүсүн Ворух маалымат агенттиги жарыялаганын чет элдик басылмалар жазып чыкты. Биз Кыргыз-Тажик ортосунда конфликт болуусун каалабайбыз. Эмомали Рахмондун үй бүлөлүк башкаруусун сактап калуу үчүн курман болгубуз келбейт. Бийлик элди алаксытуу үчүн атайын чагымчылдык кылууда. Мунун аркасында Рахмондун бийлиги турат. Кыргыздар менен согушмак тургай чыр чатакты каалабайбыз. Ансыз да Тажикстандагы кымбатчылык, оор жашоо жетишет. Ворух айылындагылардын 70-80% Орусияга көчүп кеткен. Айыл ичинде наркотика колдонгон аскерлерге толуп кетти. Коркуп жатабыз. Бул токтошу керек деп айтып берген Булак репортер Кейжи. Казакстандын активисттери жана блогерлери кыргыз элин колдой тургандыгын билдиришүүдө. Казакстандын активисттери жана блогерлери социалдык тармактарда кыргыз элин колдой тургандыгын жазышууда. Ички иштер министрлиги Баткендин Гокташындагы окуя боюнча кылмыш иши козголду. Баткен районунун Гокташ айылындагы окуя боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдирди. Маалыматка караганда 27 январ күнү саат 18:00 чамасында Баткен районунун Гокташ айылы менен Тажикстандын Саманьон айылы чектешкен такталбаган чек ара тилкесине тажик жарандары курулуш иштерин жүргүзө баштаган. Ал эми Кыргызстандын чек ара кызматкерлери тарабынан токтотуу талабы коюлган. Мындан улам тараптар ортосунда пикир келишпестик чыгып, натыйжада жергиликтүү тургундарынын турак жайлары 707 аскер бөлүгүнүн имараты жабыркаган. Аскер кызматкерлерине жана бир жаранга ок тийип, ооруканага жеткирилген деп айтылат билдирүүдө. Аталган факты боюнча Баткен райондук ички иштер бөлүмү кылмыштардын бирдиктүү реестрине жазы кодексинин 402 беренеси тынчтыкка каршы кылмыштар менен кылмыш ишин каттап тергөө башталды. Ал эми денесинен жараат алгандарга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Чек арадагы жаңжалдын чоо жайы 27 январ күнү саат 17:50 чамасында Төрт көчө аймагына тажик жарандары оор жүк ташуучу унаага таш жүктөп келишкен. Алар таштарды Баткен-Исфана авто жолуна түшүрүп жолду жабышкан жана Тажикстандын чек арачыларынын коштоосунда жүрүшкөн. Эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусунун жыйынтыгында жол каттама ачылган. Кырдаалды жөнгө салуу аракетине карабастан тажик тарап чек аранын башка аймагында, тактап айтканда Чырдөө жерлигинде Кыргызстандын аскер кызматкерлерин көздөй миномет жана гранатометтордон ок чыгарышкан. Андан кийин тажик чек арачылары Төрт көчө жерлигинде Кыргызстандын аскер кызматкерлерин көздөй ок атышкан. Чек ара кызматы Тажикстандын аскер кызматкерлеринин аракеттери жеринен координацияланганы, алардын бул чагымчылдык аракетине мурдатан даярдык көргөнү байкалганы айтылган. Ал эми коңшу өлкө баш аламандык Саманьон айылынан Чоркукка бараткан тажикстандыкта ташка алынганынан улам чыкканын айтып жатат. Кийинчерээк Тажикстандын УКМКсы окуя Ходжайы Айло аймагынан Саманьонго кетчү жолдо болгонун кабарлаган. Алардын айтымында Кыргызстандыкта Тажикстандын жарандарын Портер автоунаасын токтотушкан. Коңшу өлкөнүн ЖМКлары ар кандай маалымат берип жатышат. Спутник Тажикстан агенттигинин жазганына караганда 2 киши каза таап, 10 адам ар кандай жаракат алган. Бүгүн саат 8:00 карата Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара аймагындагы Самаркандек, Төрт көчө, Көкташ, Дахма, көчө бою жана головной аймактарында кырдаал туруктуу деп нөздөлдү. Эртең менен жеринде УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев барды. Борбор Азияда жарыктын жапырт өчкөн себеби айтылды. Казакстандын жүйөсү. Кегос компаниясы Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандагы жарыктын жапырт өчүшүнүн себебин атаганын Спутник Казакстан жазды. Эске салсак 25 январда Борбор Азиянын бирдиктүү энергосистемасында алгачкы жолу масштабтуу өчүрүү болгон. Компаниянын маалыматы боюнча 2022 жылдын 25 январында саат 11:59 Өзбекстанда чукул туташуудан улам Сырдария ГЭСинде 6 энергоблок өчкөн.
Жалпы жонунан генерацияда жоготуунун көлөмү 1500 мегаваттка жеткен. Өзбекстандын энерго системасында жаралган кубаттуулуктук таңсыктыгы. Казакстандын энерго системасынан эскертүүсүз кубаттуулуктун алынышын шарттаган. Казакстандын энерго системасы Өзбекстан жана Кыргызстандын системасы менен параллель иштейт. Натыйжада 500 киловатт Казакстандын түндүк, чыгыш, түштүк транзитине күч келген деген компания. Кегос жарыктын өчүрүлүшүнө майнерлердин ишмердүүлүгү себеп болду деген маалыматты четке каккан. Эске салсак, буга чейин стратегиялык иштеп чыгуу борбору фондунун отун энергетика комплекси тармагындагы экономика багыты боюнча жетекчиси Александр Амиряган Борбор Азиядагы энергошакекчиден чыккан аварияга криптовалюталардын майнинги да себеп болушу ыктымал экенин билдирген. Кегос электр түйүндөрүн башкарган казакстандык компания. Баткен районунун Көкташ айылындагы окуя боюнча кылмыш иши козголду. 2022 жылдын 27 январь күнү саат 18:00 чамасында Баткен районунун Көкташ айылы менен Тажикстан Республикасынын Согди облусунун Исфара районунун Самониен айылы чектешкен. Такталбаган чек ара тилкесинде Тажикстандын жергиликтүү тургундары курулуш иштерин жүргүзүп жатышканда Кыргызстандын чек ара кызматкерлери тарабынан токтотуу талабы коюлган. Ага каршы болгон Тажикстандын жарандары Ош-Исфана жолу менен Исфара Ворух жолдорунун кесилишине таштарды коюп, жолду тосуп алышкан. Эки өлкөнүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү жолугуп сүйлөшүү өткөрүлүп, курулуш иштерин токтотуу, унаа жолун ачуу боюнча макулдашууга жетишкен. Бирок саат 19:30 чамасында эл аралык келишимдерди бузуу менен улуттук кастыкты көздөп куралдуу агрессияны пландап, агрессивдүү согушту көрсөтүү максатында жөнөкөй жарандар жашап жаткан Баткен районунун Көкташ айылынын Чырдыбы, Кум Мазар, Дахма участкаларына, Орто Боз айылынын 4 көчө участкасына жана Көкташ айылындагы Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 707 аскер бөлүгүнүн имаратына Тажикстандын чек ара кызматынын аскер кызматкерлери оор ок атуучу куралдарды колдонуу менен кол салышкан. Натыйжада жергиликтүү тургундардын турак жайлары 707 аскер бөлүгүнүн имараты жабыркап, аскер кызматкерлерине жана бир жаранга ок тийип, денелеринен алган жараатынан улам Баткен биргелешкен ооруканасына жеткирилген. Аталган факт боюнча Баткен райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 402-беренеси тынчтыкка каршы кылмыштар менен катталып, тергөө иштери башталды. Ал эми денесинен жараат алгандарга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Ысык көлдө жогорку кызматта иштерин айтып, алдамчылык жолу менен акча алып жаткан аял кармалды. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, райондук ички иштер башкармалыгына Бишкек шаарынын тургуну Майрам аттуу аялга мыйзам чегинде чара көрүүнү суранып, арыз менен кайрылган. Анын айтымында, январь айынын башында белгисиз келин өзүн президенттин администрациясынын кызматкери катары тааныштырып, Көмтөр ишканасына ишке орноштурууга жардам көрсөтөрүн убадалаган. Бул үчүн арыз ээсинен $4000 сураган. Бул иш Ысык көл райондук ички иштер башкармалыгынын бирдиктүү реестрине кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык боюнча катталып, кылмыш иши козголду. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында шектүүнүн аты жөнү аныкталган. Ал ушул эле райондун 37 жаштагы тургуну болуп чыкты. 27 январь күнү ал акча алып жаткан жеринен кармалып, райондук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө иштери уланып жатканы айтылды.